соц тармактарда ушундай бир ар кандай чакыруктар болуп жатат да. Бөлүп, жарылууга, элди үгүттөп, жеке менчикти басып алууга биз кайсы мамлекетте, кайсы мыйзам менен мыйзамдуу өлкөдө жашап атабызбы, же бүгүнкү күнү же ушундай беззаконияда жашап атабызбы? Кухня деп ал жерде бир адамды мишен кылып, кийикке охотага чыкканда элдерди үгүттөп, бүгүнкү күнү элдерибиз ушундай бир кыйналып аткан маалда элдерди бир ушундай бир мыйзамсыз жолдорго түртүп аткан соц тармактан чакыруулар болуп атат. Өкмөт эмнеге уктап жатасыңар? Прокуратура, НВД, ГКМБ дегендер. Обязательно бир адамды басып алып жеке менчигин хаос болушун каалайсыздарбы? Же бир адамды ошол жерден ушундай бир кыйналып аткан учурда бир адамды башкалар уруп, же болбосо бир жаман көрсөтүп, ушундай бир маселе көтөрүлгөнгө чейин күтүп отурасыңарбы? Жеке менчикке уже кол салууга, ошол жерге баргыла, басып алгыла деген чакыруктар болуп атат. Бул эң бир эмнени карап отурасыңар? Эмне уктап отурасыңар? Мен таң калам ушул нерсеге. Да, мен дагы жанагы мыйзамсыз байыган адамдарга мен да каршымын. Ушулардын аты аталып атат. Эмне үчүн? Буларды текшербей атасыңар. Кайсы убактан кайсы убакка чейин бүгүнкү күнү ушулар мыйзамсыз байыган адамдарды эмне үчүн прокуратура, ошо эле Финполиция эмне үчүн текшербей отурасыңар? Буну аныктасак болот. Кайсы малда кайсыны жеке менчикке өткөзгөнүн ошо адамдарды билип атабыз. Баарыбыз билебиз. Бүгүнкү күнү көп кабаттуу үйлөргө жер сатып 2-3 миллиондоп отурат. Баарыбыз билип атабыз. Эмне үчүн текшерүүгө албайсыңар өкмөт? Эмне үчүн бүгүн уктап атасыңар? Урунун орду түрмөдө болуш керек. Мен буга каршы, мен дагы макулмун. А бирок бүгүнкү күнү жарагындай чакыруктарды чакырып, мамлекетке хаосты кылабыз деп, ушундай бир чакырыктар жасап аткан адамдар, булар дагы мамлекеттин душманы. Буларга да тез чараны көрүш керек. Мен протоколдук тапшырма берем мен силерге.